Финансы министрлиги тарабынан иштелип чыккан жаңы электрондук аудит системасынын бет ачары болду. Аны менен министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев таанышты. Бет ачардын жүрүшүндө финансы министри Руслан Сүйүналиев аталган IT платформа быйыл 1 апрелден тарта ишке киргизилгенин жана учурда пилоттук режимде ийгиликтүү иштеп жатканын маалымдады. Ушул убакка чейин электрондук аудиттин алкагында бюджеттик уюмдардын 32 аудити жүргүзүлүп, анын 25-и толугу менен аяктады. Жыйынтыгында 62,5 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Ал эми иш сапарларга кеткен чыгымдарга 629 миң сом үнөмдөлдү. Санариптик платформаны киргизүү мамлекеттик аудиттин жол жоболорунун 100%га чайкындуулугун камсыз кылууга жана адам факттарын жок кылуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди минималдаштырууга багытталган. Министр текшерүүлөрдү жүргүзүү мөөнөтүнүн кыскарганын да өзгөчө белгиледи. Эгерде мурда адистер бир аудитти жүргүзүүгө 2 жумага чейин убакыт кетиришсе, азыр бул процедура 3 күндөн ашпайт. Адылбек Касмалиев платформанын ишинин жыйынтыгын оң баалап, финансы министрлигине көзөмөлдүү санариптик инструменттерин активдүү масштабтоо ишин улантууну тапшырды.